Саламатсыздарбы? Мен сиздерге SmartText'ке регистрация болуңуздар. Азыркы учурда SmartText'тин каргоосу карантин убагында иштейт экен деп жазсам, сиздер кантип регистрация болушту билбейбиз деп жатасыздар. Мен сиздерге азыркы видеону ошо SmartText'ке регистрация болууну көрсөтүп берейин. Караңыздар, мен сиздерге сторисин ушундай ссылканы койдум. Ошо ссылка менен киресиздер. Киргенде мына бул жакка регистрация деп чыгып атат. SmartText Express деген бул дагы аябай жакшы карго. Мен bundan Турция менен алдырттым. Анан Турциядан алдыртканга дагы код да жакшы келет экен. Ушул жерден эле сайттан баардыгын бүтүрөт экенсиздер. Мага ушул жагы аябай удобно болду. Анан баасы дагы берки ссылка менен бирдей эле экен. Караңыздар, үстүндө турган регистрация деген жерди биз басабыз. Басып бул жерге биз фамилиябызды жазабыз. Мен өзүм фамилиямды жазам. Мен бул жака регистрация болгом. Азыр мен башка документ менен көрсөтүп берем. Так. Бул жерге биз өзүбүздүн Gmail почтабызды жазабыз. Өзүңүздөрдүн электрондук почтаңыздарды жазсаңыздар болот. Меники Gmail. Өзүмдүн электрондук почтамды жаздым. Бул жерге телефон номерде караңыздар. Ошкага код келбейт экен. Мегаком, Билайн менен регистрация болсоңуздар болот экен. Эгерде кимде ким Ошко болсо, анда SmartText'ин өзүнүн менеджерине кайтылат экенсиздер. 723 020 мен өзүм баламдын номерин жазып көрдүм. Эгерде ушул номерде WhatsApp болгон болсо, на этом номере есть WhatsApp деп биз мындай галочканы күйгүзүп коет экенбиз. Өзүңүздөр пароль ойлоп табасыздар. SmartText'ке кириш үчүн өзүңүздөргө оңоюраак, жеңил пароль ойлоп тапсаңыздар болот. Мен примерно кылып жазып ачып атам азыр. Анан караңыздар. Бул жерде Scan ID деп атат. ID картаңардын лицевой, жана биринчи сүрөтүңөр турган жерди ачып эме кылабыз. Сүрөткө тартабыз. Караңыздар, мен бул жака өзүмдүкү эмес, мен жолдошумдукун тартып атам. Жакшы тартылбай калды. Кайра тартам. Модун алып калды. Андан кийин экинчи жерине биз экинчи бетин тартабыз. Экинчи бетин тарттык. Эми NNN деген жерге караңыздар. Бул жерге биз өзүбүздүн паспортубуздагы NNN жазасыздар. NNN деген жанагы персональный номер деп турат ID картта, карасаңыздар. Узун. Даже ушул номерди да билбегендер болуп атат. NNNге эмнени жазабыз деп сурап аткандарга. Азыр мен бардыгын туура көрсөтүп берейин дедим. Так, 207 07 198 707 8 мына. Эми я согласен деп, ооба мен бардык эмени окуп чыктым деп бул жактан биз соглашение беребиз. Эми биз ушул регистрация дегенде басабыз. Да, биз азыр успешно регистрация болдук деп, эми мен жанагы көрсөткөн электрондук почтама караңыздар. Мына электрондук почтама азыр сиздерге камерамен көрсөтүп берейин. Так, муну камерасы вот. Электрондук почтама мындай болуп, SMS келди SmartText'ин. Эми активировать деген жерди басабыз дагы. Бул жерден жанагы мен көрсөткөн номерге 4 цифралуу код келет. Мына был отправлен SMS на номер деп мен көрсөткөн номерге. Ушул жерге ошол келген пин-кодду биз бул жерге теребиз дагы, анан подтвердить дегенди басабыз. Так, эми кийинкисин мен өзүм уже регистрация болгон аккаунттан көрсөтүп берем. Ичине кирип кантип кодубузду карайбыз. SmartText'ин сайтына кирип, азыр бул жерде мен өзүмдүн регистрация болгон войти дегенди басам. Бул жерге мен өзүмдүн электрондук почтамды жазам. Өзүм регистрация болгон почтамды жазам. Мен буга берки экинчи почта менен регистрация болгом. Мына. Анан бул жерге паролумду жазам. Ушул жерде паролуңуздарды унутпаңыздар. Запомнить деп койсоңуздар, кийин ар бир кирген сайын терип отурбай эле мынтип кирип кетебиз. Мына караңыздар. Ваш клиентский код 61D деп атат. Бул жакта караңыздар. Здравствуйте. Бул жерде Америкадагы авиадоставканыкы. Бул жерден биз бир эле ошо код клиента менен баардык жака доступ алсак болот. SmartText'ten караңыздар. Турциядан дагы Trendyol'дон ушул жерден заказ берсеңиздер болот. Бул жерде дагы биздин данныйыбызда бул жерде бассаңыздар бизге Турциядагы адрес чыгат. Мына караңыздар.
Бул жерде мен турецкий сайттарга мага болгон складдын адрестери чыкты, көрдүңүздөр. Бул жерден копировать этип алып барып эле кое беребиз. Андан кийин азыр мен сиздерге Кытайдыкын көрсөтүп берейин. Турция мына Кытай, бул болсо авиа доставкасы, авиа доставканын адреси. Караңыздар. Бул жерге киресиздер дагы. Мына бул жерде аласыздар, минтип эле копировать этип аласыздар, көрдүңүздөрбү? Мындайдан копировать этип алып эле адрести кошо бересиздер. Бул жерде менин код клиентам сразу жазылып турат, көрдүңүздөр, 61DAS деп турган. Бул жерде ушул жерде аласыздар. Мына бул Кытай деген жол жайлы, бул жерден аласыздар, копировать этесиздер дагы, анан алып барып адрести коесуздар. То же самое мына Кытайдыкы $5 да өтөт. Бул жерде да мындай аласыздар. Копировать этесиздер. Мындайдан алып копировать этесиздер, көрдүңүздөр. Мен атайын Android менен көрсөтүп берет анткени көбүндө Android. Мен окуучулардын негизи көбүндө Android. Мына мындай алабыз, көрдүңүздөр. Копировать дейсиздер. Эми ушул жерде копировать этип эле алып барабыз дагы Taobao сайтына киресиздер. Бул болсо 1688, то же самое Pinduoduga дагы ушул эле кетет. Человечектин сүрөтүн басабыз, адрес кошкон жерде бирөтө көрсөтүп берейин сиздерге. Настройкага киребиз. Экинчи аны басабыз. Бул жерден мына добавить адрес деген ушул жерде басасыздар дагы. Вот недавно көрдүңүздөр, мына автоматтуу түрдө эле азыр оранжевый деп бассак бул жерге адрес коюлду. Эми биз бул жерге телефон номерин жазасыздар. Бул жака телефон номери сакталбай калды. Эми биз бул жерге киребиз дагы. Мына телефондун номери. Так, 177. Так. Ана видеом узун болуп кетти. Тездетип коем. Бул жерге күтөбүз. Бул жерге келебиз дагы, биз жаңы элеки копировать этип келген номерибизди коебуз. Бул жерге имя деген жерге, бул жерде караңыздар, R61 деп турат. 61 D мына ушул эле жерди биз копировать этип туруп бул жерге алып келип дагы кошобуз. Мына бул жерге кошосуздар. Бул жерге биз 1 2 3 4-чү жерге кошобуз. Мына ставить болду. Көрдүңүздөр, текшеребиз. Адресибиз келди. Бардыгы мына туура болду. Көрдүңүздөрбү? Эми бул жерде басасыздар дагы биз копировать дегенди коебуз. Мына азыр менин адресим мына толду. Бул жерге Smart Text'in адресин мен жазып толтуруп алдым. Карап ошого салыштырыңыздар, мына образец ушундай туура болот. Баарыңыздарга жакканына мен кубанычтамын. Жактыбы биринчи сиздерге? Кубанычтамын деп койдум, жагат деп ойлойм. Сиздерге бул выгодно болот. Көбүнчөсү азыр 11-inde регистрация боло албай, заказ кетире албай калабызбы деп мен телефонду жеп атышат. Инстаграмдан мына сиздерге ушул сайт аркылуу регистрация кылсаңыздар болот, бирок заказдын баардыгын бизге жол ачылгандан кийин анан отправка болот.